Biraz akşam olsa эле этке кетип калып атат көп акчачы. Арзандап эле кайра күндөн күнгө кымбаттап эле баратат го. Биыл 450'den alsak andan 500, azır 600'den öyle alıp kalıp atarız. Kıyın el bollu da. Özüzden çıkar yok kımbat. Сейчас по 700, кажется, или выше. Выше? Да. Подорожание есть, да. Когда берешь 2-3 килограмма, там такая нормальная сумма. Biz постоянно эле кой этин алып, койдун өзүн алып сойчойбуз. Анан ошого мага билинбеди. Койдун этинин кымбаттаганын деле билинбеди да. Базардан кес деле албасак, атак албайбыз. Жакшы эле мен үчүн нормально эле го дейм. Et azır hem kımbat ayımı. Buğa çayın 600. Oy 580-570 bin alıpkamız. Azır bazarda 700'e çıkıp kettir azır sırasam. Ayım öyle kımbat et. Karapayım elder için. Например, biz kokuşun pensionerge özüçülü kımbat ayıç. Pensioner birinden başlap kımbat götürülgönmen produktu mıntip çetten olmuş paylarında kımbatta atады. O baykadık aябай kımbatta atады. Biz ayıldan жөнөдүк да бизкечи. Анан бизде эме кайын журтум эмедет да, мен кайнатам аябай койлору көп ошо салып турат бизге эттен, анан көп кетти сатып албайбыз. А так баалардын өскөнүн сезип атабыз да, башка жите менен туугандар айтып калат. Азыр сатылган 600, 650, 680, сөөгү жок эти 780, ушу 800гө чейин болот. Азыр андай болгон себеби мына канча болду? Бир 2 ай болду, эт аябай көтөрүлдү, 3 айга жакындап калды ушу. Мына 1 айдын ичинде эле биз сатчыбыз саткан баабыз деген 550-520 болчу. Азыр оптовый баасы 570 сом болот, оптовый баасы. Азыр андай болгон себеби Өзбекстан алып кетип атат бизде, экспортко чыгып атат. Биздин эми Өзбекстандын населениясы көп да негизи. Мисалы үчүн могул эт деген азыр 570'den келген эт спокойно 600-610 где-то ушундай айланып калат. Кыргызстанда эттин кымбатташуунун себеби бирден-бир жолу биздин Кыргызстандын малы экспорт болуп сыртка чыгып кетет кошмо өлкөлөргө. Кече жакында таможняда Өзбекстанга чыккан границаны 15 күнгө жапты эле, 15 күндө деле баа түшкөн жок. 5 сом, 10 сомго чейин түштү. Кече күнү кайтара ачылды, кайтара кымбаттап баштады. Жалпы адамдар сатуучулардан көрөт да, сатуучуларда эч кандай күнөө жок. Себеби сатуучулар өзүнүн 25-30 сом долясын гана алат. Мурундай 2-3 кило алып алсак, азыр барып 1 килодан алып атабыз да. Эконом болсун деп. Ата мурун акча барып 3 килодан 1000 сом алсак, 1000 сом 1200 алсак, азыр 1 килодан 600-700 алып атабыз. 1 килодан алып атабыз да. Мисалы көп эт алсаң вообще эле көп акча кетип калат. Кыргызстанда мал көп. Жайыкка батпай атат дейт. Анан эмнеге эле бияка келгенде кымбат болуп калып атат, түшүнбөйм да. Etти kırgızca jep ko'rib kaldık da jeş керек ettiğim etten gerek nese az alıp kaldık. Marungaga salıştırma azıl alıp kaldık. Sebebi 700 so'mga 1 kilogram et alışta kıyın ele. 5 kilo 6 kilo alınga mümkünçülük жок. Албайсың. Элдер деген мурдакыдай эле, чынын айтайын. Мурдакыдай эле алышып атат, жешип атат, бирок анча-мынча элдерге негизи чынын айтканда кыйын болуп кетип атат. Мындайча айтканда. Мурда мисалы үчүн 1000 сомго 2 килограмм эт алса, азыр 1000 сомго 1 кило 200, 1 кило 300 эт алып атышат элдер. Мисалы үчүн. Анан эт кымбат болуп атат, действительно, анча-мынча элдер кыйналып атат. Мурда мисалы үчүн 1 клиент келип 5-10 кило алса, алар бир 2 кило 3 килодан алып баштады. Сөзсүз ачык. Элге кыйын эле болуп атат. Бул жерде кимге кыйын? Зарплатада отургандарга кыйын болуп атат. Анан бир аз бизнес орлорго билинбейт деле. Алар бизнесин кылат, алып жей беришет. Анан зарплата, анан квартирада жашагандарга кыйын эле болуп калды. Биз деле жон терибиз менен сезип эле турабыз. Азыр соода жок, токтоду соода. Биз деле араң эле сатып атабыз да.